Борбордук Азия сайттар уюмунун башчысы Саид Умар Олмасханов Өзбекстанга иш сапар менен барды. Анын алкагында комиссия тобунун мүчөсү Нуриддин Кожа Амирхан уулу менен биргеликте Ташкент областындагы сайиттердин ата теги жана санжыралары текшерилип, тактоо иштеринен ийгиликтүү өткөндөргө атайын күбөлүктөрү тапшырылды. Al-Said Qalmahan bin Janibek Shah Hoca Al-Musavi Al-Husayni Al-Hashimi. Allah mübarek olsun. Rahmat. Al-Said Nazrullah bin Janibek Shah Hoca Al-Musavi Al-Husayni Al-Hashimi. Allah mübarek olsun. Al-Sayyida Karima bintu Abdurrahim Al-Musavi Al-Husayni Al-Hashimiya. Allah mübarek olsun. Иш сапардын алкагында белгилүү дин аалымы Салихан Дамыла коштогон топ менен Ташкент шаарындагы ислам цивилизациясы борборуна зыярат кылынды. Өзбекстан Республикасынын президентинин демилгеси менен негизделген бул борбор дүйнөдөгү эң ири ислам цивилизациясынын музейлеринин бир катары таанылып, Гиннес рекорддор китебине кирген ири маданий жана илимий комплекс болуп саналат. Ал Борбор Азиянын ислам тарыхындагы алтын доорун жана илимий жетишкендиктерин даңазалайт. Зыярат учурунда Кыргызстанда түптөлүп жаткан Борбордук Азиядагы этникалык арабтар сайттар борборунун ишмердүүлүгүнө жогору баа берилип, анын келечектеги ишине ийгиликтер кааланып, жакшы тилектер айтылып, дуа кылынды. Ошону менен катар мындай жолугушуулар жана кызматташтыктар сайиттердин тарыхый мурасын сактоого, санжыраларын тактоого жана боордош элдердин руханий байланышын бекемдөөгө, өбөлгө түзөөрү белгиленди.